55 жаштагы Арстанбек Абдылдаев 2024 жылдын 5 январында Таңгамал чамасында жазаларды аткаруу кызматынын номер 31 дарылоо түзөтүү мекемесинде асынган абалында жансыз денеси табылган. Алдын ала айтып коюш керек, азыркы учурда ошол кылмыштын белгилери азырынча аныкталган жок. Бирок ошол бүт баары ошол өзүн өлтүрүү, суицидке мындай окшош белгилери аныкталды. Бирок ага карабастан баары ички кызматтык ийликтөө жүргүзүлөт. Арстан Алай өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн. Тасмада 5 январда таңкы саат 3:54-дө Арстан Алай дарыланып жаткан бөлмөсүнө кирип, сүлгүгө ашканадан алып келген электр чайнигинин шнурун улап, бөлмөсү менен ашкананын ортосунда ары бери басып жүргөнүн көрүүгө болот. Бул деген эртеменики 5 январ эртеменки саат 5:15 болуп атат. Тагыраак айтканда 5:15 такталып атат асыналгандыгы боюнча. Асыналган жип бул эмеси болуп калды, тиги полотенцасы болуп калды, анан электро чайниктин шнуру болуп калды кыска. Арстан Алай буга чейин ден соолугунун начарлап жатканын айткан. Тагыраагы кулактарына дабыштар угулуп, көзүнө карандар көрүнүп жатканын дарыгерлерге билдирген. Жаза аткаруу кызматынын номер 31 түзөтүү мекемесинин жетекчисинин айтымында, Арстан Алай мекемеге келген күндөн тарта уйкусу качып, ары бери басып, өзү менен өзү сүйлөшүп жүргөн. Примерный диагнозу боюнча расстройство личности деп келген бизге. Бизге келгенден кийин кабыл алганбыз. Тууралап эле өзүнүн оорусуна жайгаштуу биз многопрофильный отделенияга жайгаштырганбыз. Аякта болсо дарысын лечениясын как положено алды. Анан бизден администрациядан бир нерсени суранган, ушу тиги территориянын ичинен кичинекей эмеге чуркап турсак болобу деп. Тер чыкканда ушуну эс алып калып атам, башым тынчып калып атат деген сөздөрдү айтып аткан өзү. Бул саат бергенбиз, ал ошо тиги биздин больницанын территориясы боюнча ушундай чуркаганга өзүн позволяет, өзүнүн эмеси бар. Учурда жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгы тарабынан тийиштүү процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле жаза аткаруу кызматынын ички иликтөө башкармалыгы 31 дарылоо түзөтүү мекемесинде кызматтык текшерүүнү жүргүзүп жатат. Ал эми Юстиция министрлиги тарабынан комиссия түзүлдү. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман муртагандар, урматтуу кыргыз элим. Кыргызмын деген, патриотмун деген, мусулманмын, чыныгы мусулманмын дегендерге биз эскертүү айтуу иретинде видео кайрылык кылып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгон Арстан Алай бул дүйнөдөн кош айтышты. Бардыгыңыздар билип турасыздар. Бирок ошол каза болду деген кабардын астына түрлүү жаман нерселерди жазып жатасыздар. Кээ бириңиздер жакшы сөз дагы жазып атасыздар да. Туугандар, кыскартып айтайын, жакшы сөз дагы жазбаңыздар. Жаман сөз дагы жазбаңыздар. Бейиштен болсун деп дагы жазбаңыздар. Аллах сенин жазаңды берсин деп дагы, сенин жазаң болсун, жазаң ушул болчу деп дагы жазбаңыздар. Бул сиздер үчүн күнөө нерсе. Ушуну жакшылап билип алыңыздар, туугандар. Болду, кабарды уктуңуздарбы? Болду, үн чыкпай калып кеттиңиздер. Аны талкуулаганы менен бир нече айтканда бир тешик жамалып калбайт. Бир кемчилдик бир жок болуп калбайт. Чыныгы мусулмандарга, чыныгы кыргызмын деген, кыргыздын каныны бузбаймын деген адамдарга эскертип айтып атабыз. Бүгүнкү күндө дин душмандары жазып жатат, мусулмандар өлүктү шылдыңдайт экен деген сөздөр болуп атат. Бир дагы имам, бир дагы алым, бир дагы молдо өлүктү шылдыңдап чыккан эмес. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам капырдын өлүгүнү көрүп алып туруп ага урмат кылган. Өлүккө андай урматсыздык кылбайлык, туугандар.